6 класстын жетекчиси Бегайым эжеке мындан 3-4 ай мурун 5 классты аяктаган окуучулардын алдында туруп, аларды кайрадан көрүп, кээ бирлери чоңоюп, кээ бирлери узун бой тартып калганын көрүп, ичинен кубанып жатса дагы, бирок бул жалган эле. Себеби окуучулардын арасынан Асылбек аттуу жигитти эмне кылса да Бегайым эжеке жактырчу эмес. Буга себеп Асылбектин башка досторуна кошулуп, алардай ойнобостугу жана ар дайым кийимдери кир, өзүнүн болсо көптөн бери жууна электей жыт келип турганы себеп эле. Убакыт өткөн сайын Бегайым эжекенин Асылбекке болгон көз карашы жаман болгону себеп барып Асылбектин үй тапшырмаларын текшерүүдө анын дептерин кызылга боеп, астына 2 коет. Күндөрдүн биринде мектеп директорунун орун басары Бегайым эжейдин өзүнүн классынын бардык окуучуларын мектепте окуп баштаган жылынан тартып, азыркы убакка чейинки характеристикасына көз жүгүртүп чыгуусун суранат. Бегайым эжеке өзү жаман көргөн Асылбектин өздүк баракчасын эң акырына жылдырып коет. Бардык окуучулардын кагаздарын окуп чыккан соң, өзү каалабаган абалда Асылбектин өздүк кагазын окуй баштайт. Ал жерде маалыматтарды окуп жатып аябай таң калды. Бул баланы 1 класста окуткан мугалим ал жөнүндө төмөндөгүчө жазган эле. Бул алтын бала. Жүзүнөн жылмаюусунан нур төгүлүп турат. Үйгө берилген үй тапшырмаларын таза жана катасыз аткарат. Анын жанында болуу адамга бакыт тартуулайт эле. 2 класста окуткан мугалими болсо, бул бала жөнүндө мындай дейт. Асылбек башкалардан жакшы мүнөздөрү жана оор басырыктуулугу менен айырмаланып турусун, жана достору арасында урматы менен бийик болгон окуучу эле. Болгону анын үй бүлөсүндө бир түйшүгү бар. Апасы сакайбас дартка чалынган. Жана бала өз үйүндө өлүм менен күрөшүп жаткан кыйынчылыктарды көрүп жашайт. 3 класстын мугалиминин жазганы болсо дагы да аянычтуу эле. Апасынын өлүмү бала рухиятына аябай чоң таасир кылды. Ал бар күчү менен окууга аракет кылып жатат. Бирок атасынын Асылбектин жашоосуна эч кандай кызыгышы жок. Эгер бул көрүнүшкө бир айласын таппаса, бул баланын окуусуна жаман таасирин көрсөтүшү мүмкүн. 4 класстын мугалими болсо буларды жазган эле. Бала аябай сус. Окууга болгон кызыгуусу жок. Көп учурда сабакта уктап калат. Бардык характеристикаларды окуп чыккан Бегайым эжей өзүнүн Асылбекке болгон мамилесинен уялып калды. Бир окуя болсо Бегайым эжекенин жүрөгүн тең ортодон бөлүп салгандай болду. Жаңы жыл майрамында окуучулар түрлүү кагаздарга оролгон белектерди берип жатты. Эжей жактырбаган баланын белеги болсо жөн гана газетага оролгон болчу. Эжей бул газетаны ачып, жөнөкөй гана 1-2 ташы түшүп калган билерик жана аз гана колдонулган жыпар жыттуу атырды алат. Муну көргөн окуучулардын баары күлүп, бирок эжей буга өзүн жоготпой, билерикти колуна тагып алды. Атырды болсо өзүнө сээп алат. Бул кылганы менен эжей класстагы көтөрүлгөн күлкүнү баскан эле. Ушул күнү Асылбек сабактардан кармалып калат да, эжейдин алдына келип: "Бүгүн сизден менин апакемдин жыты келип жатат.
рахмат сізге деп чыгып кетти. Окуучусу чыгып кеткен соң Бегайым эжеке көпкө чейин ыйлайт. Жана ушул күндөн тарта балдарга адабият, жазуудан сырткары мээримдүүлүктү, адамгерчиликти жана боорукерликти кошуп окута баштады. Мындай сабактардан соң бир аз убакыт өтүп, Асылбектин жашоого болгон кызыгуусу кайра калыптана баштады. Окуу жылы аягына барып, ал эң мыкты окуучулар катарынан орун алды. Бегайым эжей бардык окуучуларын жакшы көрөрүн кайталап жатты. Бирок булардын ичинен эң сүйүктүүсү жана кадырлуусу Асылбек эле. Арадан бир жыл өтүп, Бегай эжеке эми башка балдарга сабак берет эле. Арадан 5 жыл өтүп, ал кадырлуу окуучусунан бир кат алат. Ал катта Асылбек колледжди жакшы баалар менен аяктап, мыкты окуган студенттер арасынан 3-чү орунду алгандыгы жазылган эле. Жана Бегайым эжеке анын жашоосунда эң чоң ролду ойногону баса белгиленген эле. Арадан күндөр өтүп, мугалим сүйүктүү окуучусунан дагы бир кат алды. Асылбек бардык кыйынчылыктарга карабастан университетти жакшы бааларга бүтүрүп жатканы жана университетте бир досунун апасына болгон мамилесине, акыбетине күбө болгону айтып өтүлгөн эле. Алло, угуп жатамын. Азыр бош эмесмин, апа. Кийин сүйлөшөрбүз. Сураныштарыңызды айта турган убакыт эмес. Агам менен сүйлөшүң. Алло, кана досум, мени кубантчы. 5? Ох, билбеймин кандай кылып мен жогору баага тапшырганымды. Бул жаңылыгың үчүн мен сенден карызмын. Бир чайкана менден. Макул, көрүшкөнчө. Сен билесиңби, дүйнөдөгү эң бактылуу инсансың. Баалганымды айтып жатасыңбы? Өзүм да таң калып отурамын. Досторумдун баары чин дилден даярданышкан болчу. Бирок мен арзыбаган эле 2 саат даярданып койгонмун. Бирок мен башка нерсени назарда көрүп айттым. Андай болсо, эмне жөнүндө айтып жатасың? Сенин апаң сага телефон чалып жатат. Билесиңби? Эмне? Бул апаңдын сага телефон чалганы. Эгер менин апамдын көрүш мүмкүнчүлүгү болгондо эле, мен барлыгымды берүүгө ыраазы болмокмун. Билесиңби, эгер апамдын үнүн уга алганымда, телефонду койбостон сааттап сүйлөшөр элем. Сен менин ичимдеги дардымды түшүнө албастыгың мүмкүн, бирок азыраак убакыт өткөн соң сен мен эмне жөнүндө айтып жатканымды түшүнөсүң. Ошол учурда сени эч нерсе кубандыра албайт. Жада калса алган 5 бааңда. Ошол учурда сени ошол инсандын гана телефон чалуусу кубандыра алат. Ошол инсандын гана. Бирок аттиң, аны таба албайсың. Эгер менин апам жашоодо болгондорундабы, билесиңби, анын атын телефонума ким деп сактап алар элем? Дүйнөдөгү эң мээримдүү бейишим деп сактап алган болор элем. Мен сага сөз менен жеткизип бере албайм, апакемди канчалык сагындым.
Билгин жашоонун мазмуну алган 5 бааң эмес. Чындыгында апаңдын сени эстеп телефон чалуусу. Мен сага бир гана кеңешимди айтамын. Мен үчүн бейиш эшиктеринин бири жабылды. Сенин бейиш эшигиңдин жабыла элегинде анын ыраазычылыгын алгын. Жараткан апалардын өмүрүн узун кылсын. Алло. Ассаламу алейкум. Апакем, окуп жатамын. Жана эмне жөнүндө айтайын дедиңиз эле? Айтыңыз, апаке. Дагы 4 жыл өтүп, катардагы кат келди. Ал катта Асылбек университетти аяктаган соң билим деңгээлин дагы да ашырууга бел байлаганы жана эң жакшы жыйынтыктарга жетишкендиги тууралуу жазылган эле. Анын аты жөнүнү болсо доктор сөзү кооздоп турган эле. Буга себеп өзүнүн сүйүктүү Бегайым эжекеси жөнүндө көптөгөн жылуу сөздөр жазылган эле. Убакыт өтүп барат. Каттардын биринде Асылбек бир кыз менен таанышкандыгы жана ага үйлөнүү ниетинде экендиги жөнүндө маалым кылган эле. Асылбек атасынан 2 жыл мурун ааламдан кайтыш болгонун билдирип, Бегайым эжекеден тойдо күйөө баланын апасын ордунда болуусун өтүндү. Мугалим болсо буга албетте макулдугун берди. Асылбектин тою күнү Бегай эжей ошол бир канча жыл мурун белек болуп берилген таштары жетпеген билерикти тагып, дал ошол белек кылынган атырдан сатып алды. Алар кучак ачып көрүшүштү. Жана Асылбек өзүнө кадырлуу болгон жыпар жытты сезди. Мага болгон ишеничиңиз үчүн рахмат эжекем. Мага адамдарга керек экенимди жана кимгедир кадырлуу экенимди сезүүгө жардам бергениңиз үчүн рахмат. Өз күчүмө ишенүүмө, жакшы жана жаманды ажырата билүүгө үйрөткөндүгүңүз үчүн рахмат. Көзүндө жаш менен сүйүктүү окуучусуна жооп берип, адашып жатасың. Мен сага эмес, тетирисинче. Сен мага бардык нерсени үйрөттүң. Мен сени менен таанышканымда адамдарга кандай таалим берүүнү билбеген элем. Достор, бул окуя сиздерге өзгөчө таасир калтырды деп ойлоймун. Эгерде чындыгында ушундай болгон болсо, анда видеого лайк басыңыздар. Өз ой пикириңиздерди комментарийга калтырыңыздар. Жана биздин каналга дагы деле каттала элек болгон болсоңуз, анда бул жердеги кызыл подписаться кнопкасын басып, сөзсүз түрдө катталыңыз. Жана бул видеону өзүңүздүн жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Бул видео башка бирөөгө дагы өз таасирин калтырсын. Анда эмесе кийинки видео роликтерден көрүшкөнчө сак аман туруңуздар.